Жыл башынан тарта Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна тоодо эс алуу учурунда ар кандай жаракаттарды алып түшкөндөрдүн саны 44-кө жетет. Алар лыжа, сноуборд, чана жана басымдуу бөлүгү, баллон тебүүдө оор жаракаттарды алгандар. Түшкөн бейтаптардын 27-си азыркы тапта дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө туруу үчүн ооруканага жаткырылган болсо, калганы амбулатордук дарыланууда. 27 киши жаткызылгандардын негизинен булар узун сөөктөрү сынган, омурткасы сынгандар бар. Оорулар реанимация бөлүмүнө жаткызылып, кийин акыбалы турукташкандан кийин бөлүмгө которулган. Азыркы убакта жаткызылган оорулар дарыланып атышат. Операция жасала турган ооруларга операция жасалды. Жасала турган дагы кечеги түшкөн оорулар да операцияга дайындалат. Дарыгерлердин айтымында практикада дөбөдөн туура эмес баллон тээп түшүп, өлүмгө душар болгон учурлар катталган. Алар оор жаракаттан улам көз жумгандар. Ошол себептен ак халатчандар кышкы эс алууда баллон тебүүгө каршы. 2 жыл мурун баллондон 2 адам өлгөн. Бирөөсү катуу күлүнүп барып, ошо жолдун жээгине столбту сүзүп башы менен. Ошондон өлгөн. Экинчиси болсо жыгылып баш менен тийип, алда комага түшүп ошондой болгон да. Ошон үчүн биз баллондон тепкенге каршыбыз. Бул биздин сулуу кызыбыз ошол лыжага барат, баягы чыдабай кетип, дөңгө чыга калган турбайбы, ошол жактан травма алып алат. Лыжага жетпей калыптыр. Ушул эми жанагы канатча деп коет, поперечный отрост деп коет да. Омуртканын канатчалыгы ошол дагы Кудай сактаптыр, тиги омуртка өзү канатчалыгы сынып кеткен да, 3-4 канатча сынып кеткен. Бул эжебиз дагы ошондой. Биякта дагы омуртка, копчиги дагы сынып кеткен да, катуу. Бишкек шаарынан 30 чакырым алыс аралыкта жайгашкан Койташ Арашан айылынын тургундарынын көпчүлүгү кыш мезгилинде жылгаяк тебүү үчүн атайын каражаттарды ижарага берип киреше табышат. Алардын бири максат, ал мектеп окуучусу. Күн сайын бул жайга келип 1000 сомго чейин каражат топтоого жетишет. Буларды болсо сатып алабыз, анан чоюп темелерди байлайбыз. Анан саатына 300 бишер массовый көп келет, кээ бирде сук болгондо аз эле келет. Эми ар кандай детский, взрослый дегендер. Кичинекейлерге 2ден 3ден отурат, 4-5ден ушундай. Саатына 300, кечке чейин 500-600 аралыгында болот. Бишкек шаарынан келип эс алалы деп атайбыз тепкени келдик бүгүн. Как туугандарыбыз болот, баарыбыз туугандар чогуу алып келдик. Аябай жакшы экен, адреналин өзүнчө эле. Бүгүнкү күндө баллон тебүүнү каалагандар абдан көп. Баллондорду ижарага бергендердин айтымында эс алуучуларга баллондорду тебүүнүн алдында өтө бийик дөбөлөргө чыгууга болбойт экенин эскертерин айтышат. Анткени менен эс алуучулар өздөрү каалаган жактарга кетип калгандыктан түрдүү жаракаттарды алып жатышат. Көрдө мындай ручкалар болот, ручкаларын кармош керек дагы. Өйдө чоң дөңдөр жактан да теппеш керек да. 2 ай мурун болсо майерден Саспак деген жер бар да, бул өйдө жагдагычы. Ошол жерден 2 кыз каза болду. Лексустун астына кирип кетип. Эми өздөрү күнөөлүү да, алыс жактан тепчи. Мисалы аларга айтканбыз да, мындай баллон сатып атканбыз, айтабыз да, алыс жактан теппей эле машинанын астына кирип кетсеңер деп. Кыштын кереметин көрүп эс алып атабыз, бизге абдан жакты. Конечно, коопсуздук мамилеси бир аз бар. Это бул практика жүзүндө да көрүнүп атат. Кичинекей балдар бул жерде аябай көп экен, чоң кишилерге караганда. Бирок, бири-бирибизди карап, түшүнүп дегендей муз тептик. Жылгаяк тебүүчү жеке эс алуучу жайларда кардарлар үчүн атайын шарттар каралып, маселен лыжа, сноуборд же баллон менен түшүүдө маршруттук жолдор атайын адистер тарабынан түзүлүп, оңдоочу жерлери түздөлүп оңдолуп, кайсы бир деңгээлде коопсуздук маселеси эске алынып жасалат. Ал эми ээси жок жайларда муз тебүү алда канча кооптуу жана андай жерлерде ар ким өзү үчүн жооптуу болуп калат. Мындай жайларда коопсуздук маселеси текшерилбейт. Андыктан аңгыл дөңгүл келди жайларда лыжа, сноуборд жана кооптуу келген баллон сымал каражаттарды колдонуп эс алууда этият болуу зарыл. Коопсуздук ооба болду, 1-2 жолу сүзүп кеткен кишилерди, кичинекей балдарды сүзүп кетти, бирок анчалык деле болгон жок, коркунучтуу, бирок ошол өйдө чыкпаш керек. По-любому эме болуш керек экен да.
осторожныйраак болуш керек экен. Айзада Нурадилова, Гүлчура Кызымкулов, Нью ТВ.